Assalamu alaikum ардактуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчү коом. Бүгүнкү чыгарылышыбызга мына назар салып туруңуздар, маани берип туруңуздар. Эми арашаң кооз кочкорлорун көрсөтүп беребиз. Мына экөөсү атактуу Ваваныштын балдары. Эми сыпаттуу нерсе баары сыпаттуу болот. Өзүңүздөр да көзүңүздөр түштү. Муну моюндаш керек, көрүп турасыздар. Эми ушул кочкорлор сатылат экен. Биз Чүй облусунун Панфилов районунда, Панфиловдун борборындабыз туугандар. Ушул жерде бир агабыздын короосунда ушул Кенжебек Райымкулов агабыздын Ваваныштын ээсинен чыккан ушундай эки баш жаш кочкорлор сатылат экен. Эми Ваваныштын тукумунан айрыкча Горбановго иштейм дегендер, жакшы тукумдан кочкор алып, короомду өздөштүрөйүн дегендерге эми жаш кочкорлор сатыкка чыкты. Карап көрүңүздөр. Мындан сырткары бир моундай жаш коз кочкорчук бар. Чындыгында бул дагы чоңойгондо непростой кооз болот. Анткени өңү, габарит, кулактын формасы, горбоностору буйруса убакыт өткөзүп билинет. Машалла. Мына бул жаш кочкорчук дагы чындыгында өтө жакшы кооз экен. Шеф, бул Кенжебек байкеде туулган, Кенжебек байкеде. Бунусу чоңураак, мунусу жашыраак. Бул 11 айлык, бул 1 жаш 2 ай. 1 жаш 2 ай, 14 айлык болот экен, Айырмасы 3 ай экен экөөсүнүн туугандар. Кочкорчуктер экөөсү тең Ваваныштын балдары, атактуу Ваваныч. Билесиздер, Кара Балта чөлкөмүндө эң атактуу кочкорлордун бири. Мына Кенжебек байкенин короосундан полный ры деген мына кулагына таблетка оң кулагына басылат экен. Бул Райымкулов дегенди билдирет. Мунун кулагында да. Бул сапаттуу короодон тукум алып, өздөштүргөн башка нерсе, башка жактан мындайраак алып өздөштүргөн башка нерсе. Ошондуктан өтө сапаттуу кооз кочкорлор сатыкка чыкты. Кулактары 21,5-22ден экен. Мен өлчөдүм, бир өлчөгөндө 22, бир өлчөгөндө 21. Кыскасы 21 плюс. Даже 21ден өйдө чыгат кулактары. Чындыгында анан уши расположение экөөсүнкү тең өтө мыкты. Горбоностору кудум эле Ваваныч, могунусу айрыкча атасына өтө окшош экен. Кебетеси, коңколору, баштагы светлый, коңкосунун формасы, кулактары. Атасынан бир ашыкча жери бар экен, кулагы узун экен, шеф? Кенжебек байке көрүп ушпайбы экөөбүз? Ийнелен ушпаса керек. Так, бирок аябай окшош экен ушу кочкор, Ваванычка. Айрыкча коңколору, башыны караңыздар. Ваванычты көргөндөр бир жазып коюңуздарчы. Ваваныч бекен, куйругунун разрезин көрсөтүп коелу сиздерге, мына. Бул жашыраагы, бул чоңураагы, кличкалары жок, Кличкалары жок экен. Өтө чөткөй разрез. Мына кичкинтайчы. 80 линиясынан 5 айлык коз кочкор. Кулагы менен өңү жам катуу жам. Баш формада жакшы да, мындай дутуйда, ичке түшпөйт эмес. Жок, кулагы өтө калың экен, Мындай, не только узун. Калың кулак экен. Анан канча айлык бул? 5 айлык. 5 айлык, Линия 80. Линия 80. Шеф, линия 80, светлый кочкор. Куйругун бир көрсөтүп коеюн. Негизи кулагы жакшы кочкор экен. Кой түшүнгөндөр көрдү. Бул козу күздө башка кочкор болуп кетет туугандар. Мына бакап коюңуздар, 5 айлык. Мына коңколорун эми көрдүңүздөр, Бул жүнү кыркылып, күздө бир башка кочкор болот, бул чынын айтканда. Азыр эми мындай азыркы абалы эми түшүнгөндөр үчүн, түшүнбөгөндөргө бир аз жүдөгөндөй болуп көрүнөт да. Бирок эми мындай 5-6 айдан кийинки күздөгү мезгилде элестетип карасаңыздар. Ошондо бул январскийби же декабрьскийби? Декабрдын аягы. Декабрдын аягы, Ноябрда десем өтө эле жаш экен да ал убакытта. 40 эле экен, Бирок жыргатты эле сүйлөтөнбөптүр, Өтө деле. Жала көпчөктө эле да. Ошо талаада жүргөн билинип турат да. Короодон чыкпай эмген коозу мындай өтө эле толуп калат да. Болду. Мына ушу кичинекейден баштап баасын сурай беребиз. Андан кийин мына эки кочкордун баасын сурайбыз. Булардын баалары бар башка болот. Кулак, горбонос, биз айткан өң бүт бар экен. Шеф, мынодон баштайбыз бааларын. Бул биштеги коз кочкордун бериле турган түпкү баасы 60 000 сом болот. Оппа, өтө сонун баа айттыңыз. 60 000 сом, Түпкү баа деп ойлойбуз. Алар менен сүйлөп эле мындай эле. Машина ишелерге.
Kulak baş sonun eкен. Так, бұл кичкентайдын баасы бере турган жери 60 000 сом, өтө сонун баа айтты. Бул кызыгып байланышып көрүңүздөр. А мынаучу красавчиктер. Бул красавчиктердин алды кичүүсү светлые бериле турганы $5000, беркини $3,500 болот. Чоңу наоборот арзан болот. Чынын айтсак бизге беришти. Соклуктан аргачактан буңгандар уурлар келип беришти. Пока баабыз келишпей турат. Туугандар алып калса, сандан сапатка өтөбүз десе буйрусун. Видеого караганда жанынан келгенде кочкорлор светлый көрүнөт. Күн мондай кара булут. Туугандар. Мына жүнүнүн тазалыгы чындыгында мен мону Вованычка өтө окшоп турмун. Вованыч бир 3 жолу көргөм го жанынан. Машалла. Ушул атасына аябай окшош экен. Вованыч 2 деп койсок ушуну. Бул деле бир жактарынан окшош Вованычка, чынын айтканда. Вованычтын эми ашыкча жери өтө горбоносый кочкор да. Ошо горбоносун күчтүү берет. Могу длиналарына карап коюңуздар, Бойлорун канчадан дедик эле? Бул биштекенин бою 93 жередик, наркы чоңунун боюн 96-97. 96-97. Дарегин кайталап коеюн, Чүй облусу, Панфилов району, Панфиловдун Борбор тарабында. Карабалтанын күнбатыш тарабы болот. Карабалтандан бери 15 мүнөттө жетип келесиздер. Акырын жүрсөңүздөр 20 мүнөт. Тез жүрсөңүздөр 10 мүнөттө жетип келесиздер. Туугандар, сатыкка дагы кочкорлор бар экен бул жакта. 8 баш кочкор, бүт баары козу тиш. Ушулар боюнча да маалымат бере берейин. Былтыркылар бирок кеч туулгандар экен анда, Көпчүлүгүнүн бою 90-95, бирөөсү эле бар экен. Бою 86. Аз көрсөтөм ошону силерге. Бирок эң красавчик ошол экен. Мына аркадагы мына. Калгандардын бою 90-95, 90-95 аралык. Мына бою 86 мына. Айтымго эң красавчик ушул экен. Бааларын айтып берейин. Сиздер экстерьерин карай бериңиздер. Бүт баарын куйруктарын көрдүңүздөр, тик, аккан куйругу жок, дээрлик 99%-ында разрез. Буйруса көрүңүздөр. Оптомго 60 000 сомдон деп аттыр, тандамайга 75 000 сомдон. Жаш кочкор алып коем десеңиздер, ушу 8 баштын ичинен алаганыңыздар тандап алып коюңуздар. Коюм 300 коюм бар, 400 коюм бар десеңиздер, анда 8 өнтең алып коюңуздар. Тез качырып, перегулаз болуп 3 айда эмес, 15 күн, 20 күн, 1 айда төл алам десеңиздер, 8 өн алып коюп жибериңиздер. Бул төл алыш дагы оңой эмес, төл. Кой көптөргө кочкорду көп кылып коюп жиберген жакшы болот. Анткени кой көптөргө төл алыш да кыйын, көп малга шарт түзүш да оор болуп калат. Кой көптөр бир айдын ичинде төл алып бүтсө, өтө сонун жумуш болот да. Ошон үчүн мына көрүңүздөр. Мен Таласта бир зоотехниктен уккам, бир аксакал. Кыскасы канча кой болсо 14 күндө төл алып бүтчү экен. Зоотехник. Сайзын убагында ошондой кылчу экен мериносторду. 14 күндө толук төл алчу экен. Азыр андайларды билбейм, барбы жокпу көргөн эмеспиз. Бирок мына ушул кочкорлор сатылат экен. Баалары 60 000 сомдон, тандамай 75 000. Мына ушул кочкорлорду да көрүңүздөр. Бүт баары козу тиш. Ар бери айдаганда көрүнүп атат. Ээсине WhatsApp аркылуу скриншот кылып таштасаңыздар, ээси дароо таанып алат. Анан соодалаша бересиздер. Мо кечирээкпи? 10 айлык канча дедиңиз? 10 айлык. Бул тигилерден кичирээк экен да? 2-3 айга кичирээк экен. 1 жаш 1 ай. Калгандар 1 жаш 1 ай. Бир аздан кийин жары баштайт мына чоңдору. Бирок тети кечирээк жарат экен анда, 10 айлык болсо 2-3 айда балким буларды кылып жетип алабы. Кыскасы өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Көңүлгө жакканын алыш керек.